Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кайрадан эле сиздерди Баткен телеканалынын Өрүкзар студиясынын алдындагы таңкы маданий музыкалык көрсөтүүбүз менен жүз көрүшүп баштап отурабыз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө бүгүн биздин ошол көрсөтүүбүздү көрүп жаткан ар бир үй бүлөгө, ар бир жаранга бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Бүгүнкү күн ар бир аткан таңды көрүү бул өзү чоң бакыт эмеспи? Мына ошол бүгүнкү таңды дагы тосуп, мына ошол таңдын ошол бүгүнкү алгачкы сааттарында өзүнүн бүгүнкү жумушуну пландаштырып жаткан, же жумушка шашып даярданып жаткан, же болбосо эртең алдыда мектеп ачылуу алдында тургандыктан мектепке камынып жаткан ар бир телекөрүүчүбүздүн бүгүнкү күнү ийгиликтүү болсун деп каалап өтмөкчүбүз. Ал эми биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул күз келип көптөгөн эс алууда жүргөн кызматкерлер жумушка чыгып, эгерде мугалим болсо анда 3 ай бою жайкы эс алууда жүрүп, бүгүн жумушуну баштоого камынып жаткандар үчүн биз бүгүн сулуулук темасында сөз кылмакчыбыз. Анткени элибизде бекеринен сулуулук дүйнөнү сактап турат деп айтылып келген эмес чыгар. Мына ушул сулуулук дүйнөнү сактайт демекчи, сулуулук дегенде кыргыз элибиздин кылым карыткан тарыхында сулуулукка көптөгөн акын жазуучуларыбыз сулууларга арнап ырларын жазып, мына ушул сулуулук темасы дайыма биздин жашообузду коштоп келет. Өзгөчө биздин энелерибиз дайыма сулуу болгонго, өздөрүнүн ажарлуу жүздөрүн андан ары дагы ажарлуу кылып көрсөтүүгө ажайып бир кооз керемет мына ушундай сулуулукту тартуулаганга дайыма аракет кылып келген эмеспи? Ошол эле учурда биз билебиз, кыргыз элинин тарыхында ошол сулуулуктун бир өзгөчө бир ажары бар биздин каармандарыбызды дагы абдан көп кездештирип жүрөбүз. Алардын бирөөсү биздин ошол сулуу айымыбыз, таттуу бүбө эжекебизди дайыма айтып сыймыктанып келебиз. Кылымдар өтүп, ошол кыргыз театрынын тарыхында сулуунун тагдыры армандуу жомок болуп, ошол сахна жылдызы жарыкчылыкта ала албай кеткен. Ушундай бир сулуу деген бир өзүнүн ошол келбети, чырайы менен ошол бүгүн дагы даңкталып келет. Анткени улуу талантты жоготкон убак бул 1982 болгон болсо, ошол таттуу бүбө эжекебиз 37 жаш курагында, жап-жаш курагында бул дүйнөдө менен кош айтышкан. Ошол күндөн ушул күнгө чейин таттуу бүбө эжекебиздин суктандырган сулуулугу, анан кейиштүү тагдыры тууралуу ар кандай баалуу да, барктуу да пикирлер азыркы күнгө чейин айтып келет. Мына ушул таттуу бүбө эжекебизге окшогон сулуу айымдар кыргыз элинин тарыхында абдан көп кездешет. Ар бир айым өзүнчө бир сулуулугу менен өзгөчөлөнүп келсе, деги эле ички жана сырткы сулуулугу менен көптөгөн биздин инсандарыбыз, мырзаларыбыз, деги эле ушул биздин жарандарыбыз өздөрүнүн ички жана сырткы сулуулугу төп келгенде гана мына ушул сулуулук деген жакшы бир сапатка, жакшы бир көрүнүшкө ээ болуп келет. Биз мына ушул бүгүн сулуулук темасынын айланасында сиздерге пайдалуу жана сиздер кызыккан кеңештерди айтмакчыбыз. Андыктан бизден 1 саат бою алыстабаңыздар. Ар бир агарып аткан таң сиздин үйүңүзгө жакшылыктарды алып келсин, ал эми жүрөгүңүзгө сүйүү толтурсун деген аруу таза тилектер менен биз алга карай жылабыз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө сулуулук темасында сөз кылып жатабыз. Бул багытта мына ушул облус борбору болгон Баткен шаарында атайын көп жылдардан бери сулуулук тармагында эмгектенип, сулуулукка кам көрүп, ошол биздин аймагыбыздагы көптөгөн инсандарды сулуу кылып, бир эле айымдарды эмес, мырзалардын дагы сулуу болуусуна жакшы бир шарттарды түзүп, сулуулук боюнча тейлөөнү эң мыкты көрсөткөн айымдарыбыздын бирөөсүн биз конокко чакырып отурабыз. Анда эмесе биз бүгүнкү маектешибиз менен сиздерди тааныштырып өтсөм, Баткен шаарындагы ошол красотка сулуулук салонунун жетекчиси Туйгунова Гүлзат Акбаралиевна бизде конокто.
Гүлзат Акбаралиевна көрсөтүүбүзгө кош келипсиз. Алгач эле мына ушул эң алгачкылардан болуп биздин шаарыбызда сиз ушул сулуулук менен алектенип, ушундай атайын калктын сулуулугуна кам көрүүчү жайды ачканыңызга эмне түрткү болду? Сиздин кесибиңиз ушул багытта беле же кызыгуу менен келип ушул жумушту аркалап калдыңызбы? Мына ушул тууралуу маек кылып берсеңиз. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Кутмандуу таңыңыздар менен баарыңыздарды. Бүгүнкү күнү ошо ийгиликтүү болсун бардыгыбызга. Ийгилик менен баштап, жакшы күндөрдү өткөрөлү бүгүнкү күн. Жекече өзүм жөнүндө айтып кетсем, бул сулуулук тармагына мен өзүмдүн жекече кызыгуу менен келип калдым. Өзүмдүн кесибим боюнча мен медицинаны тандагам. Медицинаны тандап жүрүп, бул сулуулук тармакка мен өзү негизи кичинемден кызыкчумун. Жаш мезгилимден кызыгып, үйдө өзүм сиңдилеримди сулуулап, үйдө дагы ошондой өнөрлөрдү көрсөтө берчүмүн. Бул сулуулук деле искусствого кирет экен. Мен искусство адамынын кызы болгондуктан буга жакын, өтө жакын өскөмүн. Анан медицинада иштеп жүрүп, турмуш экен. Жолдошум экөөбүз шаарга барып иштеп, ошо мага ошо сулуулук салонун ачып бересиң деп экөөбүз көп тарткылаштык. Анан акырында мен жеңгендиктен ошо Баткенге сулуулук салонун ачып иштеп калдым. Бул боюнча кесибим боюнча айтсам, өз негизи практика жүзүндө көп эмгектенип, ошол аркылуу өнүгүп кетти окшойт деймин. Демек, мына ушундай кыргыздын кыздарынын кыйындыгыны дагы бир жолу далилдеген айымдарыбыздын бирөөсү экенсиз. Медициналык тармакта атайын билимге ээ болуп келип эле, анан мына ушул сулуулук менен алектенип, сулуулуктун сырларын өздөштүрүп, айтып коюшат эмеспи, көпчүлүк учурда мына ушул сулуулук тармагына келгенде теориялык билим алганга караганда дагы практикалык билим жетишерлик болсо, анда ал ошол практикалык тажрыйба гана ошол сулуулук боюнча эмгектенген чеберлерди такшалтат деп айтып коет эмеспи. Мына ушул практика жүзүндө сизде ушул багытта канча убакытты ушул өздөштүргөнгө убактыңыз кетти? Биринчи баштаганда бул иште мен повышенияга барып келдим. 1-2 ай повышенияда жүрүп келгенден кийин Баткенде негизи сулуулук салону жок болгондуктан менде практика жакшы болду да. Сулуулук салону жок. Аялдардын баардыгы сулуу болгусу келет. Баардыгы жакшы болуп өзүгө карагысы келет да. Ушул профессияга, ушул кызматка муктаж болуп жүргөндүктөн менде практика тез эле өнүгүп кетти дейм да. Себеби ачкандан баштап эле эл көп болду, кыздар көп болду. Биринчи кызматтарды көрсөткөнүмдө, практика боюнча көрсөткөнүмдө менде деле кемчиликтер болуп атты. Анан эли журтум бар экен, эли журтум мен көрсөткөн кызматка келип менден услуга алгандыктан мага дагы плюс болду, элге дагы плюс болду да. Ошентип эле тез аранын ичинде мен такшалып, тез аранын ичинде профессионал болгонго оспет этип калдым деп ойлоймун да. Демек, мына ушул аралыкта сиз өзүңүз айткандай биринчилерден болуп ушул сулуулук салонун ачканыңызда Баткен шаарында андай сулуулук салону болгон эмес. Айрым бир бизден улуураак курактай жекелердин айтканын угуп калабыз. Бир жөнөкөй эле үйүндө отуруп анча мынча чачтарын кескенди же боёгонду билген айымдардын үйүнө барып калчубуз Баткенде болгон эмес деп айтышат эле да. Мына ушундай баягы калктын талап кылып аткан муктаждыгыны өз учурунда сиз баштап, ошол эле учурда өзүңүз дагы тажрыйба жүзүндө ошол нерсенин баарын көрүп баштаган экенсиз. Ошол сулуулук тармагында сиз жөн эле келген айымдарды жеке өзүңүз эле сулуу кылып, ошолордун акчасын эле чогултуп, өзүңүзгө эле иштебестен, сиз көптөгөн окуучуларды, шакирттерди даярдап чыккандыгыңыз тууралуу билебиз да. Мына ушул эгер сыр болбосо же так маалыматыңыз болсо, канча болжол менен айтсаңыз деле болот, канча шакирт даярдап чыгардыңыз?
азыр так санын билбейм шакирттерди, бирок көп кыздарга, көп балдарга жардамым тийди десем болот да. Анан бул салондук ишти алып баргандан кийин буга жаштар көп кызыга башташты. Акыркы убакта өтө көп кызыккан балдар, кыздар. Анан биз баштаган мезгилде кыздарды деле, балдарды деле көп окуттук. Так санын билбейм, бирок көптөгөн жумуш орундарын түзүп бердиңиз, ошол учурда канча инсан ошол жерден жумуш менен камсыз болуп жатат? Азыркы убакта 3 бала эмгектенет менде. Булар деле менен көптөн бери иштешип жүрүшөт. Анан 3 кыз бар дагы өзүм менен кошулуп. Ошондо эми аз болсо дагы өзүбүздүн мамлекетке, өзүбүздүн баткен элибизге кичине болсо дагы салымыбызды кошуп атабыз дейм. Ошол балдар деле ошол жерге келип өзүнүн ырыскысын терип жеп атат. Ошолордун үй бүлөсүн бакканыга салым кошуп атабыз да биз дагынча. Кээде туруп ошого дагы сүйүнөм. Майли жок көп адамга жардам бербесем дагы ошо 5-6 баланын үй бүлөсүгө ушунчалык салымыбызды кошуп атканыбызга деле өзүмчө сыймыктанам да. Бул деле жакшы иш болсо керек. Албетте 5-6 деген бул жөнөкөй нерсе эмес. Жөнөкөй эле элеттик айым ушинтип өзү 5-6 инсанга туруктуу жумуш орунду түзүп бергендиги бул абдан чоң, сыймыктуу, ары жагы сооптуу жумуш деп айтсак болот. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күндө ал жерден ошол 5-6 эле же сиздин учурда эмгектенип жаткан 7-8 эле кызматкер ошол жерден эмгектенип өзүнүн нанын таап жеп, өзүнүн баягы күнүмдүк турмушун жакшыртпастан бул жерден мен ойлойт элем, мисалы биздин журналистика тармагыбыз бул өнөр-кана мектеп сыяктуу эле бизге деле көптөгөн жаштар келип, окуп, үйрөнүп, такшалып, андан ары өз алдынча өзүнүн жумушуну, турмушуну жакшыртуу аракетинде биздин уябыздан учуп чыгып кетет да. Мына ошол сыяктуу сиздердин дагы ошол чакан ишканаңыз мына ошол кайсы бир жаштар үчүн келечекке карай учкан бир уядай болуп саналса керек. Ал жерде көптөгөн жаштар окуп, үйрөнүп, өз алдынча чыгып, өз алдынча эмгектенип жаткандары деле бар болсо керек. Ошо бизге келип бизден кичине болсо дагы 1 ай убакытпы, 3 ай убакыттын ичинде бизден кичине болсо дагы үйрөнүп, кичине болсо дагы өнөрдү бул уурдап үйрөнөт дейт да. Ошол көз менен бизге келип үйрөнүп, көзүн каныктырып, биздин ончо-мунча өнөрлөрүбүздү уурдап үйрөнгөн балдар, кыздарыбыз толтура. Кээ бирлери ушул иште аркалап шаарларда жүрүшөт эмгектенип, кээ бирлер азыр бардык элдер Москвага барат, Москвага барып салон ачып алган, сулуулук салондорун ачып алган кыздар, балдарыбыз бар. Ошолорду угам, кээ бирге жакшы кеңештеримди берем, угуп алып абдан сүйүнөм. Себеби ошолордун ошондой ийгиликке жеткениге салым кошконубузга кээде туруп сыймыктанамын. Мындай инсандарыбыз, мындай балдар, кыздарыбыз көп эле деп эсептейм. Абдан жакшы экен. Мына ошол сулуулуктун сырларына келсек, эми Гүлзат эжеке айтсаңыз, кандай учурда инсан сулуу болот? Сиздин жеке пикириңизде. Эми дайыма сулуу кылып, келген адамды сулуу кылып, башкача бир образ жаратып чыгарып берип, сиз бул тармагынан абдан баягы дасыккан адиссиз. Ошон үчүн сиздин оюңуз боюнча сулуулук деген эмне? Менин оюмча сулуулук бул, мен өзүм жеке оюмду айтам да, сулуу эмес инсан, сулуу эмес аял өзү негиз жок дейм да. Себеби бардык инсан, бардык аял заты өзү негиз сулуу. Бирок эле бизде жалкоо аял бар дейм да. Себеби аял кичине өзүгө убакыт бөлүп, кичине өзү үчүн жашаса, бардык аял сулуу да. Анан сулуу болуш үчүн бир эле макияж же прическа буга жардам бербейт да. Ар бир адамдын жан дүйнөсү сулуу болуш керек деп ойлойм да. Эртең менен турасың, турганда аял адам, ошо эртең менен аял адамга убакыт өзү үчүн бөлүп алса, успеть этет да, андан кийин аял адамга өзүгө убакыт калбай калат деп ойлойм. Эртең менен турганда аял адам жакшы настроение менен туруп,
өзүнүн көзүгө карап кандай мен сулуумун деген сөз менен башташ керек да. Колун алып бири-бириге тийгизип, мен бүгүн сулуумун, мен бүгүн аябай жакшына татынакаймын деп башташ керек. Себеби жан дүйнө сулуу болсо, анан башка жагың сулуу болот да. Анан сулуулуктун сырлары эмнеде деген суроого айтам да, сулуу болуш үчүн бир деле макияж, прическа керек эмес. Биринчиден өзүнүн ички организм сулуу болуш керек. Организм сулуу болуш үчүн эртең менен турганда биринчи правильный питание кылыш керек. Туура тамактануу деп коет эми азыр. Бул боюнча интернет тармактарда өтө көп кеңештер көп. Биринчи эле турганда мен ойлойм да, эми өзүмдүн жеке жашоомдон алганда, биринчи эртең менен турганда мен мисалы үчүн бир стакан сууга биздин тилде айтканда асалды саламдан, ошондон ичип баштайм да. Анан терибиз сулуу болуш үчүн организмди тазалаш керек, туура тамактанышыбыз керек. Анан кийин сырткы сулуулукка аракет кылышыбыз керек да биз. Анан биздин терибиз нымдуулуктан турат экен өзү негизичи. Нымдуулуктан турат дагы адам жок дегенде бир күндө 2 литрге чейин суу ичип туруш керек. Ошон үчүн адамдын организми нымдалып турганда тери нымдуу болуп, аял адам көбүнчө сулуу болот экен да. Андан кийин өзүбүздүн биринчи жан дүйнөбүздү сулуу кылып, өзүбүздүн организмибизди сулуу кылып бүткөндөн кийин анан сырткы сулуулукка өтүш керек деп ойлойм да. Ички организм менен сырткы сулуулук экөө өтө чоң байланышта. Сырткы сулуулукту айтканда, аял адам эртең менен мен көп аялдар менен сүйлөшөмчү. Салонго келгенде аял адам өзү эс алганы келет деп коет го. Эс алганы келет, мени менен сүйлөшкүсү келет, менден кеңеш алгылары келет. Анан өзүмдүн болгон тажрыйбамды, өзүмдүн билгенимди ар бириге кеңеш берем да. Анан мен айтам да, бизде аял адамда түйшүк өтө көп. Эртең менен турасың, балдарыңды карайсың, үйүңдү жыйнайсың. Мен айтам да, мейли дейм да, ошол жумушту аткар. Бирок биринчи өзүңө көңүл бур дейм да. Эшигиң бир күн шыпырылбаса туруп турат дейм да. Ошонун ордуга сен үйгө кир дагы өзүң бетиңди кара, майларды сүрт, кремдерди сүрт. Өзүң сулуу бол, анан кийин жумушуңду жасай бер деп көп айтам да. Десем көпчүлүгү күлүп калышат да, буга бизде шарт жок деп. Азыр ушундай заман болгон, өнүккөн. Жайлоодо жашаган аялдарга деле шарт бар да. Бирок убакыттап өзүгө бөлсө, ар бир аялга убакыт жетсе керек деп ойлойм. Биринчи эне сулуу болуш керек, эне бактылуу болуш керек, сүйкүмдүү жар болуш керек, анан сулуу болот деп өзүмчө ушинтип ойлоп калам да. Абдан жакшы. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздерге биздин чыныгы сулуулук үчүн күйгөн, сулуулуктун артында таң дебей, күн дебей, түн дебей чуркап жүргөн айымдарды, дегеле ушул инсандардын баарын сулуу кылуу үчүн жан дүйнөсү менен берилген биздин адисибиз Туйгунова Гүлзат Акбаралиевна сиздерге абдан жакшы кеп кеңештерин айтып өттү. Албетте сулуулук бул ар бир айымдын өзүнүн колунда экен. Биздин ушул тажрыйбалуу эжекебиз айткандай, эгер айымдар өздөрүнө убакыт гана ажыратса, жалкоолуктан арылса, бардык учурда сулуу болгонго жетишсе болот экен. Мына ушул сулуулук деп калдык, ушул сулуу энелер дайыма сулуу болуу керек деп, ушул эненин сулуу болуусу дайыма өзүнү карап, татынакай алып жүргөнү үй бүлөдө балдарына же ушул балдардын тарбиясына дагы кайсы бир деңгээлде таасир этет деп ойлойсузбу? Дегеле үй бүлөсүнө абдан чоң таасир берет. Себеби ар бир бала, ар бир жубай, ар бир инсан өзүнүн апасы, энеси, жубайы сулуу болсо, бул бала деле сыймыктанат да. Анан сулуу аял, сулуу жар, сулуу эне бул үй бүлөгө чоң мотивация берет дегендей да. Мисалы үчүн, аял адам биринчи өзүгө көңүл буруп, өзү үчүн күрөшүп, кичине болсо дагы, өзүгө убакыт бөлүп, өзүнү караса, ден соолугу чың болот биринчиден. Ден соолугу чың аял балага дагы
жакшы да, мисалы үчүн да. Ден соолугуң чың болсо, балаң бактылуу болот, сүйгөн жарың бактылуу болот дегендей, бир тууганың бактылуу болот дегендей, аял адам сулуу болгондон дагы ден соолугун биринчи чыңдаш керек да. Анан кийин ден соолугуң чың болсо, бардык аялдар сулуу болот. Анан мындай да, кээ бирде кичине өзүңө карап, кичине өзүң жасанып койсоң, бала дагы суктанат да. Бүгүн кандай чырайлуу, жакшына сулуу болуп калгансыз депчи. Анан ол бала көрөт да сенден, кубанат ошонучу. Менин апам деле ушундай экен деп. Эни мисалы үчүн сулуу болуп, баласын жетелеп көчөдө жүрсө, баласын жетелеп мектепке алып барса, балага да чоң мотивация болот. Анан бала да ошого көнөт да. Кийинки ошо чоңоюп келе жаткан ошо биздин жаш муундар, аял адам ушундай болуш керек деген аң сезимде өсүп, ошого даярдалат деген ойдомун да мен негизи. Абдан жакшы. Сиз жөнөкөй эле айымдарды сулуу кылып, ошол сулуулугуна гана кам көрбөстөн, алардын жан дүйнөсүн дагы дарылап, дайыма ошол чач жасалгасы бүткөнчө же макияжы бүткөнчө, айтор ошол сулууланып бүткөнгө чейин сиз алар менен сүйлөшүп, дагы биздин баткенибизде жок психолог деген адистин дагы кызматын аткарып келет экенсиз. Абдан жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр баамдагандай эле ушул үй бүлөдө эгерде айым сулуу болсо, тыкан татынакай болуп турса, биз айымдар дайыма үй бүлөдө аба ырайыны жаратуучуларданбыз. Андыктан эгерде кимде ким бизди көрүп жаткан болсо, дал бүгүндөн баштап, дал ушул саат, ушул мүнөттөн баштап өзүңүздөргө кам көрүп, сулуу болуп, ошол балдарыңыздарга мотивация, шыктандыруучу бир күч тартуулап, ошол эле учурда өзүңүздүн жашооңузга дагы бир жолу ушундай бүгүнкү күнүңүзгө, ар бир сиздин аман эсен агарып аткан таңды көргөнүңүзгө ыраазы болуп, өзүңүздүн сулуулугуңузга суктанууга учур келген деген сезүүңүздү сунуштап кетмекчибиз. Ошол эле учурда биз дал бүгүндөн баштап өзүбүзгө мына ушундай кам көрө турган болсок, демек бул биздин жашообуз үчүн дагы, балдарыбыз үчүн, үй бүлөбүз үчүн абдан маанилүү экен. Анда эмесе биз алдыда сиздер үчүн атайын бир ошол сулуулук тууралуу ой толгоо, маалымат сыяктуу атайын бир сюжет даярдаганбыз. Ошол сюжетке чогуу күбө болуп, андан соң биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Дардын табигый сулуулугу Кыргызда илгертен өтө жогору бааланып келген. Энелерибиз жаштайынан сулуулугуна кам көрүшүп, чачтарына жана беттерине өзгөчө көңүл бурушкан. Табигый өсүмдүктөрдүн майларын атайын колдонушкан. Адамдын жеген ичкени, кийгени таза, адал болсо, ал адам сулуу көрүнөт. Дүйнөдө эң чоң согуштар жана аял талашып сулуулук үчүн даалай жигиттер, даалай баатырлар жан берген. Кыргызда да сулуу кыздар жөнүндө дастандар, жомоктор айтылып, ырлар ырдалып келген. Кыздын 40 чачы улуу деп кызга сый мамиле көрсөтүп, ошол эле учурда турмушка чыга элек кыздын 40 чач өрүмү болор экенине баса белгилеп келишкен. Мурунку учурда табигый сулуулук адамдын ички жан дүйнөсү жүрүм-туруму болгон. Ал эми азырчы учурда ар бир кадамыбызда сулуулуктун миң түркүн кызматын көрсөтүүчү атайын жайлар бар. Ал жактарда чектөө жок. 10 жаштагы секелектен баштап 80 жашка чейинки апаларыбыз да кирип өзүнө керектүү кызматты көрүп кетишет. Убакыттын өтүшү менен сулуулук искусствосу түрдүү өзгөрүүлөргө дуушар болуп келет. Азыр кыздар көздөрүнө, эриндерине, каштарына татуаж чийдирип, кирпик коштуруп, чач улап алды дейбизби? Айтор жаңылануарбын. Кыргызстанда сулуулук салонунун кызматы гүл сатуучу дүкөн, тойкана, дарыкана сыяктуу эле күнү бүтпөй турчу тармак экени маалым. Бул сулуулук салондорундагы кызмат көрсөтүүлөрдүн бири өзү макияж. Макияж бул косметикалык каражаттын жардамы менен бетти жасалгалуу. Макияж беттеги айрым кемчиликтерди жашыруу максатында жасалат деген туура эмес. Азыркы заманда сулуу болуп жүрүү ар бир айымдын милдети деп айтышат. Сулуулук салондоруна күндүзгү салтанаттык жана үлпөт тоюна жасалуучу макияж үчүн көп кайрылышат. Айырмасы күндүзгү макияж жеңил, салтанат тойлорго тескерисинче косметикалык каражаттар коюураак коюлуп, көзгө дароо байкалгандай жасалат.
Кыргызстандыктар окшош боёнот деген талаш пикир бар. Себеби макияж көзгө карап жасалгандыктан азиаттардын же Европа тибиндегилердин келбети жарашкыдай кылып жасалуучу жалпы эрежелер сакталат дешет. Ошондуктан бир караганда баары окшош көрүнүшү мүмкүн. Макияжды жасоо техникасынын оор жеңилине, колдонулган косметикалык каражаттардын сапатына, жумшалган чыгымына жараша баасы коюлат. Жалпысынан 700-800 сомдон жогору. Ал эми үлпөт тоюна жасалуучу макияждар 2000 сомдон өйдө бааланат. Каштын жардамы менен беттин, көздүн, мурундун формасын өзгөртүү толук мүмкүн. Кашты коррекциялоо 150 сомдон жогору турат. Бир канча убакытка табигый боек менен боетуу 250 сомдон башталат дешет. Татуаж кашты косметикалык ыкмалар менен чийип жасоо. Мурда татуажды кашы анча билинбеген, келбетине өтө канааттанбаган, жашы өтүп бараткан айымдар жасатса, учурда жаш кыздар деле убакытты үнөмдөө, дайыма бир калыпта жүрүү максатында колдонуп калышты. Татуаж жасалаарда каштын ары бери жагы белгиленип, жарашыгына карап формасы жана түсү аныкталат. Андан соң терини чеккендеги ооруну сездирбей турган атайын май же гель сүйкөлөт. Андан соң атайын аспаптын учундагы ийне аркылуу теринин астына боек куюла баштайт. Көпчүлүк салондордо табигый хына менен гана жасашса, кээ бирлеринде атайын химиялык кошулмалары бар боектор менен жасалат. Каш татуажынын түрлөрү көп. Алардын бири чийилген форманын ичин толук боёо, экинчиси каштын ар бир талын тартып чыгуу. Ал эми оозго, көзгө жасалган татуаждар өз ичинен бөлүнөт. Маселен, эриндери жөн гана четин чийдирип же болбосо толук боетууга мүмкүн. Ал эми көздүн көпчүлүк учурда үстүндө бир сызык кылып чийдиришет. Татуаж бир эле жолу жасалуучу процесс эмес. Жасалган соң 2-3 жолу коррекцияланат. Мындай кызмат көрсөтүүнүн наркы жалпысынан 3000 сомдон жогору. Татуажды ден соолугу чың адамдар гана жасата алат. Мисалы, кант диабети менен жабыркагандарга, кош бойлуу айымдарга, бала эмизгендерге, аллергиясы барларга, сасык тумоо менен ооруган учурларда жасалбайт. Татуаж убакыттын өтүшү менен өңүн жоготуп коет. Ошондой эле татуажды өчүрүп салуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул үчүн атайын адистерге кайрылышат. Кирпик чаптоонун классикалык 2D, 3D, 4D деген түрлөрү бар. Классикалык түрү өз кирпигиңизден өтө айырмаланбайт. Кийинкилери 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе деп кете берет. Кирпик коштуруунун 2 түрү бар. Ар бир кылын бирден чаптап чыгуу жана толугу менен чаптоо. Чапталган кирпик сапатына жараша 2 жумадан 1,5 ай убакытка чейин чыдайт. Жасалма кирпикти дайыма чаптатып жүрүү өз кирпиктериңиздин түшүшүнө алып келет. Мончого түшкөндө кирпик кошо түшүп калат деген жаңылыштык. Болгону кайрылган форма сынынан кетип түз болуп калышы мүмкүн. Кирпигиңизди 700 сомдон 3500 сомго чейин узартсаңыз болот. Тырмак жасоо боюнча чебер болуш үчүн бир гана кесипкөй адис эмес, психолог да болгон оң дешет. Ар кандай кардарлар туш келет, эң башкысы кардар эмне каалап жатканын билиш керек. Учурда тырмак жасоочулардын тапкан каражаттары туруктуу эмес. Маселен, кыш мезгилинде ич басаңдап, капчыгы жукара баштайт. Шеллак азыр тырмакка шеллак жасатуу кеңири жайылып баратат. Аны жасатып алсаңыз, 1 айга чейин тырмагыңыздын боегу өчпөйт. Алгач лактын алдына коюлуучу суюктукту сүйкөп, лак менен боеп, андан атайын лампага корготулат. Бул өз кезегинде күндө тырмакты боеп туруу машакатынан арылтат. Баасы 500 сомдон жогору. Шеллакты алдыруу 150 сом. Маникюр колдун, педикюр буттун тырмактарын гигиеналык, косметикалык жактан тазалап багуу. Адегенде эски лактын калдыгын асетон менен кетирип, тырмакты кайчы же кыпчуур менен каалаган узундукта кыскартат. Кыска жоон манжалардын тырмагын узунураак, ичке манжалардыкын тегерек кылып алынат. Тырмак илинбес үчүн бир багытка өгөөлөнөт. Мындан соң тырмактын тегерегин майлап, калакча менен терисин түртүп, аны жумшартуу үчүн манжаларды бир нече мүнөт самындуу жылуу сууга салат. Суудан чыгарып, арчып, жумшаган терини кичине кайчы менен тырмактын кычыктарын атайлап кескич менен кесет. Узун тырмактарды түбүнө чейин лактоого болбойт. Тырмактын ортосун гана узун тилке түрдө боёо сунуш кылынат. Маникюр жасоодо санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо зарыл. Жасоочу аппараттар этил спирти же атайын эриткич менен дезинфекцияланат. Маникюр 250-300 болсо, педикюр 400 сомдон өйдө бааланат.
Мына телекөрүүчүлөр, жогорудагы көрсөтүүдө сиздер мына ушул бүгүнкү күндө заман талабына ылайык биздин сулуулук салондорунда дейбизби, айтор ушул айымдарыбыздын сулуулукка кам көрүүдө колдонуп жаткан ыкмалары, мына ошол көрсөтүлгөн кызматтын түрлөрү тууралуу сөз болду. Биз мына ушундай бир макияж, татуаж, кирпик койдуруу, кирпигин узартуу дейбизби, тырнактарына маникюр жасатуу, педикюр жасатуу деген сыяктуу бир катар түшүнүктөргө телекөрүүчүлөрүбүзгө түшүндүрмө берип өттүк. Мына ушул бүгүнкү күндө мына ушундай кызматтар сиздерде дагы барбы? Ушул кызматтардын атайын өзүнүн кайрылган кардарлары дагы көппү деген суроону бергим келип атат. Бизде деле бар, биздин салондо кирпик өстүрүү бар, маникюр бар, каш чийген теневая растушевка дейбиз, азыркы заманбап каш чийүүлөр бар. Ошол кызматтарды көрсөтөбүз биз деле. Анан бул кызматтар боюнча өткөн элде талаптар өтө жогору. Себеби азыр ар бир кыз, ар бир аял сулуу болгусу келет. Ошондуктан мисалы үчүн каш чийүү боюнча айтсак, кээ бирлерге бул каш чийүү өтө пайдалуу да. Себеби биздин каштар кээ бири совсем жок каштарыбыз болуп калат. Ошолорго теневая растушевка жасап койсоң, аял адамдын сулуулугуна сулуулук кошуп коет да. Анан кирпиктерибиз бар, 2D, 3D, ошондой кирпиктин көп түрлөрү бар. Бул дагы кызматты кыздарыбыз көрсөтүп турат, кыздарга өтө жакшы. Той топого барганда, турмушка чыгып аткан кыздарга сулуулугуна сулуулук кошулуп, көрк кошуп, кийинки келечекте өзүнүн сүрөтүн, өзүнүн роликтерин көргөндө бул баягы өзүнү көрүп суктанып, убакыт өткөндөн кийин өзү үчүн мындай кандай десем, сулуулук тартуулаганга аял адам кубанат да, ошолорго өтө чоң салым кошот деп ойлоймун да. Ошол бүгүнкү күндө сиздерге келип, анан келгенде жөнөкөй эле бир башка көрүнүш менен келип туруп, анан сиздердин колуңуздар менен башкача бир кулпуруп чыга келген айымдарыбыз жок эмес да. Мына ушундай учурларда сиздерде өзүңүздүн жасаган эмгегинен ар бир адам рахат алат, ар бир адам ар бир жасаган, мисалы биз жөнөкөй бир көрсөтүүнү даярдасак, ошон үчүн кечке баягы купулубузга толуп, бир чоң бир жумушту кыйраткансып, аябай өзүбүзчө кубанып, ошол күнү маанайыбыз жакшы болуп жүрөт дегендей. Мына ушундай сиздерде дагы ушундай сезимдер болобу? Айымдар өздөрүнүн сулуулугун көрүп, сиздерге кандайдыр бир ыраазычылыктарын билдиреби? Мындай учур бизде көп кездешет. Себеби ар бир кызбы, ар бир аялбы биздин салонго сулуу болуш үчүн келет да. Бизден бир чоң нерсени үмүт кылып келишет да. Өздөрүнүн жакшы жагын көргүсү келет. Анан биз мындай кызматтарды көрсөткөндөн кийин аял адам өзгөрөт, жакшы жагы өзгөрөт. Эсли ошо макияж барбы, ошо биздин көрсөткөн кызматтарыбыздын баардыгын туура пайдалансак, ар бир адамдын өзүгө карап туруп туура макияж берип, туура чач жасала калсак, бул ар бир аял адамга жарашат да. Жарашпаган аял заты болбойт өзү негизичи. Анан ошентип аял адамды сулуулап койгондо абдан чоң сүйүнүч болот да. Өзүн көзгүдөн карап туруп ушунчалык сүйүнгөндө биздин өзүң ушул ишти аркалаганыңа кубанып кетесиң да. Себеби мен канча аял затыны бактылуу кылып атам дейм да. Ошол жерге келип көңүлү көтөрүлүп, жашоого жаңы көз карашта болуп калат да аял адамчы. Дагы эмкиси дагы келгенге шашат, бир жерге барганда ошо сулуу болуп баргысы келет. Ушинтип мотивация берип турганыбызга дагы сүйүнөм да көбүнчөчү. Эми баягы ар бир нерсенин жакшы тарабы, анан жаман тарабы болот эмеспи? Ошол сыяктуу эле мына ушул сулуулук кызматтарында бүгүнкү күндө абдан бир биз жогоруда белгилегендей кошумча бир
аша чапкандык дейбизби же чыныгы өтө сулуу болгондук дейбизби, айтор кошумча бир жасалма сулуулук деген түшүнүк пайда болуп келе жатат да. Бул өзгөчө ошол эриндерин чоңойтуп, көздөрүн чоңойтуп же дагы башка ошого окшогон кызматтарды көбүрөөк угуп келе жатабыз. Анан эми бул кызматтар Баткен жергесинде анчейин болбогону менен сиз адис катары мына ушуларга кантип карайт элеңиз? Ошол табигый сулуулукту эле баягы боёп, андан ары сулуу кылып койгон менен анан же ошол табигый сулуулукка атайын хирургиялык жолдор менен өзгөртүү киргизгенге сиз адис катары эмне деп айтар элеңиз? Бул эми жасалма сулуулук деп коебуз. Бул сулуулук эми азыр биздин мен көп балдар, бизге балдар деле келет да көп. Анан кийин балдардын, эркектердин көз карашы боюнча көпчүлүгү каршы да жасалма сулуулукка. Анан мен деле өзүм салондо ушунча жыл эмгектенип келгеним менен ушу жасалма сулуулукту жакшы колдобоймун. Себеби мен өзүм айткандай ар бир аял заты өзү негизи сулуу да. Анан бирок жалкоо аял бар дегендей хирургиялык, пластикалык жактан сулуу болгон аялдар булар убактынча дейм да. Азыр жаш мезгилде мисалы үчүн оозун чоңойтушат, көздөрүн чыгарышат, азыр ямочкалар жасатышат. Бирок ошол жасалма экени билинип турат да. Анан бирок биздин аял затыга анын деле кереги жок дейм да. Себеби азыр баары жок, баардык нерсе уже натуралдуулукка кайтып келе жатат. Мисалы үчүн сулуу болуш үчүн обязательно пластика керек эмес деп ойлойм да. Себеби бул бир эле Кыргызстанда эмес, бул чоң-чоң Голливудтарда деле, чоң-чоң дүйнө тааныган айымдар деле уже натуралдуулукка кайтып атат да, мисалы үчүн да. Ошондой эле биздин кыздарды, биздин аял затын деле чакырам да, пластиканын кереги жок, негизи. Анан өзүнүн натуралдык сулуулугу көп аял адамда. Болгон эле өзүбүзгө убакыт бөлүшүбүз керек. Ошол нерсени карап, кадырлап, барктап эле алып жүрсөк, ошол өзү чоң бир сулуулук, Мына ушул учурда мисалы пластикалык деп калдык. Ошол пластикалык жол менен, жасалма жол менен сулуулангандын өзүнүн кайсы бир деңгээлде терс кесепети болсо керек, белгилүү бир убакыттан кийин барып, мына ушул жасалма жол менен сулуулангандарга ден соолугуна зыян алып келиши мүмкүнбү? Албетте алып келет. Себеби дегенде бул операциялык жол менен жасалган сулуулуктар, мисалы үчүн азыр ботокстар чыгып атат. Мисалы үчүн мелкий тырыштарды, майда тырыштарды жазабыз деп косметологдор укол сайышат көбүнчө. Бул убактынча да бүт нерсе. Бул жасалма нерсе бүт бардыгы убактынча дейм да. Аты айтып тургандай, ал жасалма десеңиз. Жасалма. Чоң илим-пооздар изилдеп чыгып атканда ошо ботокс боюнча айтты да, убакыттын өтүшү менен бул ботокс баягы терени, бул ботоксты мисалы үчүн ар 6 айда алып туруш керек да. Ар 6 айда алып, бул мисалы үчүн 30 жаштан өткөндөн кийин баштаса, мисалы үчүн улгайган мезгилге чейин алыш керек да. Бул ботоксты көп убакыт алгандан кийин барып бул тери иштебей калат экен да. Иштебей калып, кыймылсыз болуп калат экен да. Если тери иштебей кыймылсыз болуп калса, бул уже өлгөн клетка болот. Өлгөн клетка болот дагы. Организм баягы кол бутуң иштебей калса, бизде эмне деп коебуз, шал деп коебу, ошого окшош болуп калат экен да, кожадагынча. Ошондой болуп калат экенден эчтеке таасир бербей калат экен да. Бул уже жаактарыңдын иштебей калышына алып келет экен, убакыттын өтүшү мененчи. Тилиңдин сүйлөбөй калышына алып келет экен. Ушундай зыян нерселер көп да, мисалы үчүн да. Анан оозду чоңойткон, анан кашты көп убакыт, мисалы үчүн теневая растушевка кайра жасата берсең, мисалы үчүн кожага зыян тиет да. Анан кожаң чувствительный болуп, аллергия пайда болуп калышы мүмкүн. Если ол өтүшүп кетсе, азыр жаман ооруга айланып кетиши дагы мүмкүн да. Ошон үчүн колдонуш керек, бирок өзүнүн чегинде дейм да. Демек, ушул сулуулук кызматтарын дагы туура колдонгонду билишибиз керек экен.
ал үчүн да сыккан адистер менен дайыма байланышта болуп туруу биздин айымдарга ашыкча болбосо керек. Абдан жакшы экен. Мына ошол биздин көрсөтүүбүздүн алкагында дагы ушул сиздин ошол жерде бир жетекчилик сапаттарыңызды дайыма көрүп келебиз. Качан эле барсак сиздин Сулуулук мекемеңизде кезек күтүп тургандардын саны өтө көп болот. Анан ошол эле учурда мырзалардын дагы сулуу болууга кызыккандыгын же чач кыскартуу жана башка кызматтарды алуу үчүн дайыма барып кезекке тургандыгын көп көрөбүз да. Мына ошол жетекчи болууда же ушундай сулуулук мекемесин башкаруунун дагы өзүнүн бир сырлары барбы? Ал жерде дайыма кармаган ошол отурган мекеме өзү сулуу болгон үчүн көп адамдар тартылабы? Ушундай бир сырларыны дагы бөлүшө кетсеңиз, балким бизди жаңыдан кошулуп көрүп жаткан же алдыда ушундай сулуулук боюнча бизнесин баштайын деген жарандарыбыз, жаштарыбыз болсо пайдалуу болуп калат. Ар бир инсан кесипти тандагандачы өзүгө сүйүктүү кесипти тандаш керек деп ойлойм да. Сен ошол жумушту аркалаганда мен ошол жумуштун өйдөсүнөн чыгышым керек, мен бул жумушту сүйөм деп башташ керек да. Мисалы үчүн мен көп жаштарга айтам да, көп кеңешимди берем да, силер биринчи акчасын эсептебегиле дейм да. Силер биринчи кызматыңарды эсептегиле дейм да. Сен ошол адамга кызмат көрсөтүп атасыңбы? Сен ошого купулуна толо турган, ошол ар бир кардар сага ыраазы болуп, ошо сенден ыраазы болуп чыга турган кылып кызмат көрсөтүш керек дейм да. Анан сырдын баардыгы эле ошондо болсо керек деп ойлойм. Себеби мен бул сулуулук тармагын өзүм кызыгып, өзүм тандаган үчүн ар бир кардарга мен купулга толо турган кызмат көрсөткөнгө аракет кылам да. Анан кийин менде иштеген ошол балдар дагы өзүнүн иштерин мыкты билген адистер, көп жылдан бери эмгектенет. Ошо канча көп эмгек кылсаң, ошонун озурун көрөсүң дегендей эле ошо көп эмгектин аркасынан ошондой ийгиликтерге жетип атабыз деп ойлойм да өзүмчөчү. Абдан жакшы. Анан адис катары ушул биз дайыма айымдар сулуу болгонду, ушул табигый сулуулукту андан дагы жакшы бир сактап жүргөн үчүн аракет жасайбыз. Анан сиз адис катары кандай кеңеш берет элеңиз? Бетке кам көрүүчүн дейлиби, деги эле ушул маска коюп дейлиби, же айтор кантип бир натуралдык сулуулукту сактасак болот? Бул аял заты өзү сулуу болуш үчүн ошо өзүгө убакыт бөлүш керек да. Анан мисалы үчүн азыр күз келди. Уже аба ырайы уже суук боло баштады. Ар бир адамдын териси ар түрдүү болот. Кээ бириники майлуу болот, кээ бириники кургак болот өтө, кээ бириники комбинированный болот да. Мисалы үчүн мен өзүм терим кургак болгондуктан кечинде бетимди тазалаганга зерикпейм да. Мен лучше идишти жуубай коюп коем, бирок бетимди тазалашым керек дейм да. Бетимди тазалабай жатып алсам, мен как будто бир чоң жүк менен жаткандай болуп калам да. Анан аял адам азыр толуу тура аптекаларда өтө деле кымбат эмес, толуу тура майлар бар, косметикалык каражаттар бар. Ошолор менен тазалаш керек бетти, пилингтер бар, скрабтар бар. Анан тазалагандан кийин аял адам өзүгө кам көрүш керек. Кам көргөндө бетке массаж жасаш керек. Интернетте толтура. Бизде глицериновый майлар бар. Азыр аптекага барсаң, жүзүмдүн сөөгүдөн жасалган май, зайтун майлар бар да. Ошо аял адамга иштеке деле керек эмес да. Көп болсо 50 сомго сатып аласың да. Ошону сатып аласың, үйгө алып барып коесуң. Кечинде сен бетиңди тазала. Анан өзүңө 5 мүнөт убакыт бөлүп бетиңе массаж жаса. Ошондо эртең менен турганда да жакшы маанай менен турасың да. Анан болгон эле бул натуральный эле нерселер да, натуралдык эле нерселер. Анан эртең менен турганда ар бир аял заты кичине кремдерди колдонуп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Азыр бардыгы да шарттары бар.
көздүн айланасына кремдерди коюшубуз керек. Бетибизге кремдерди коюп койсок, бул биздин терибизди жумшартат, нымдантырат дагы. Аял адамга сулуулук кошот деп ойлойм. Абдан жакшы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге биздин тажрыйбалуу адисибиз, косметолог дейбизби, Айтор ушул сулуулук тармагында көп жылдан бери эмгектенип келген Гүлзат Акбаралиевна жекебизден жакшы бир пайдалуу кеңештер болду. Алдыда сиздер үчүн дагы биздин чыгармачылык топ атайын ушул сулуулукка кам көргөн пайдалуу кеңештерди даярдаган, анда кезек пайдалуу кеңештерде. Көп колдонгон, бакчаны ансыз элестете албаган жер жемиштердин бири помидор тамшанткан даамга ээ болуу менен гана чектелбестен, косметологияда да ден соолукка пайдасын тийгизген жакшы сапаттарга ээ. Буга анын курамынын түрдүү витаминдерге, кислоталарга, минералдарга жана элементтерге бай экени негиз. Учурда күркүрөгөн күз келип, помидордун таза бышкан учуру. Помидор ар бириңиздердин ашканаңыздарда болсо керек. Андыктан бул пайдалуу азыкты ден соолук, келбет үчүн пайдаланып калалы. Анда жүзүбүздүн терисин жумшартып, жылмакай кыла турган маска менен пайдалуу кеңешибизди баштайбыз. Жакшы бышкан 2 помидордун ширесин сыгып, ага бир аз буудай унун аралаштырып, кебез менен бетиңизге тегиз кылып жабасыз. 15-20 мүнөттөн кийин жылуу сууга жууп салсаңыз, бетиңиздин териси жумшак жана жылма болуп калат. Бул маска териңиздин майлуу жана кургак экенинен көз каранды эмес. Ал эми териңиз кургак болсо, ага быштак кошулган помидор маскасы пайдалуу болот. 2 аш кашык майлуу быштакка 1 аш кашык жаңы сыгылган помидор ширесин, 1 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, 1 чымчым туз себелейсиз. Бетке 10-15 мүнөткө коюлган бул маска териңизди азыктандырат жана нымдайт. Каалаган майлуу кремден 1 чай кашык алып, ага жарым чай кашык каймак май, 1 чай кашык майонез жана 1 чай кашык жаңы помидор ширесин кошосуз. Анан аралашманы бетиңизге тегиз жаап, 20 мүнөттөн соң лосьон менен тазалап саласыз. Мындайда тери кургактыктан жана ар кылтактардан арылат. Бул масканы күн ара жасасаңыз болот. 3-4 кат болуп кабатталган жука кездемени помидордун жаңы сыгылган ширесине нымдап, бетиңизге тегиз тийгизип жатыңыз. Кездеме кургайын деп калганда алып салсаңыз, жана жарым сааттан кийин бетиңизди жуусаңыз болот. Бул ыкма терини майлуулуктан арылтат жана жумшартат. Бир жумуртканын сарысы менен үй шартында сыгылган помидордун 1 чай кашык ширесин жакшылап аралаштырасыз. Андан кийин муну бетиңизге текши кылып жаап, 10 мүнөттөн соң жууп салсаңыз, териңиз жумшара түшөт. Бул маска териге бырыш түшүп кетүүгө да каршы турат. Жаздын келиши менен бетке түшкөн сепкилдерди жок кылууга помидор натыйжалуу жардам берет. Бул үчүн анын ички маңызын алгач ботко абалындагыдай кылып эзип аласыз. Анан 2 бетиңизге тегиз сыйпайсыз да 20-25 мүнөттөн кийин салкын сууга жууп саласыз. Мындан кийин жүзүңүздүн өңү да жагымдуу болуп чыга келет. Помидор ашыкча салмактан арылууну жана арыктоону каалагандар үчүн да пайдалуу азык деп айтсак болот. Эгерде сизде да ашыкча салмактан арылуу маселеси бар болсо, эртең менен бир нече помидор жеп, көк чай ичиңиз. Түшкүсүн 1 помидор менен 1 сындырым кара нан жеңиз. Ал эми кечкисин помидор кошулган салаттан каалаганча жеп, кофе ичиңиз. Эрктүүлүк менен бул диетаны кармасаңыз, бир жумада 5 килограмм салмак таштай аласыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү таңкы көрсөтүүбүздө сулуулук тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгерде кимде-ким биздин катарыбызга жаңыдан кошулган болсо, сиздердин дагы жашооңуздар сулуу болсун, жан дүйнөңүздөр сулуу болсун жана жүзүңүздөрдөн мына ушул сулуулук эч качан кетпей, дайыма жаркырап турсун деген жакшы тилегибизди айткыбыз келет. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул Баткен жергесинде алгачкылардан болуп ушул сулуулук тармагына сүңгүп кирип күндө миңдеген жарандарыбызды
жаштарыбызды сулуу кылып, алардын сулуулугун андан ары арттырып, калкка кызмат көрсөтүп, тейлеп сулуулук боюнча тейлеп келе жаткан биздин дасыккан тажрыйбалуу эжекелерибиздин бирөөсү Гүлзат Акбаралиевнаны бүгүн көрсөтүүгө конокко чакырганбыз. Сиздер тараптан келген СМС билдирүүлөргө кезек берип окуй кетейин. Акыркы сандары 865 менен аяктаган телекөрүүчүбүз сизге салам жолтоптур. Саламатсыздарбы Баткен телеканалы. Гүлзат эжеге салам айтамын. Мен дайыма туруктуу кардары оломун. Колунан абдан мыкты сулуулук жарата алган инсан деген жакшы бир пикирини билдирип кетиптир. Ошондой эле акыркы сандары 644 менен аяктаган телекөрүүчүбүз саламатсыздарбы Баткен телеканалы дейт. Жалпы телекөрүүчүлөргө котман таң каалайбыз дейт. Гүлзат эжекеге ийгилик каалайбыз дейт. Мына ушундай жакшы бир иштерди жаратып жүрө бериңиз деген абдан көп каалоо тилектер келиптир. Дагы бир суроо иретинде бир кайрылуу бар экен. Акыркы сандары 637 менен аяктаган телекөрүүчүбүз саламатсыздарбы, сулуулукту дайыма сактап калуу үчүн дагы кандай аракеттерди кылса болот, туура тамактанууну абдан жакшы белгилеп өттүңүз деген пикирлери бар экен. Ошо сулуулукту сактап калыш үчүн мен төмөнкүдө айтып кеткендей бизге жаңыдан кошулган телекөрүүчү окшойт. Биринчи жан дүйнө сулуу болуш керек да. Ошо жан дүйнө сулуу болуш үчүн аял адам өзүгө өзү мотивация берип туруш керек да. Мен сулуумун, мен бактылуумун деп өзүнүн жан дүйнөсүнү сулуулап туруш керек. Баягы адамдын курсагы ачкандай эле адамдын жан дүйнөсүнүн курсагы ачат, адамдын терисинин курсагы ачат дегендей сөз да. Мен айтам да, мен кожам мындай болуп кетти десем, мен айтам да, сенин курсагың ачкандай, кожанын курсагы ачат дейм да, ошону тойгозуп туруш керек. Жан дүйнөнү тойгозуш керек. Өзүң үчүн убакыт бөлүшүң керек, анан туура тамактаныш керек, андан кийин анан сырткы көрүнүшкө баа бериш керек да. Абдан жакшы. Мына ушул бүгүнкү күндө биз сулуулук тууралуу сөз кылып жатабыз. Анан сиздин бир катар кеңештериңизди, пайдалуу бир ушул айымдарды сулуу болуу үчүн жалкоолуктан арылууга чакырган жакшы бир пикирлериңизди угуп, бул жактан биздин телекөрүүчүлөрүбүз сиздин кантип кайрылсак болот, биз алыста элек, облустун башка шаарларында элек, сиз менен кантип кеңеш алып, кантип байланышып турсак болот деген суроолорун узатыптыр. Балким өзүңүздүн даректериңизди, эгерде интернет баракчаларыңыз болсо, же сизди кантип, кайдан издеп тапса болот, айтып өтсөңүз болот. Биздин дарек, биздин адресибизди көпчүлүк эле билсе керек. Нургазиева көчөсүндө, банктардын үстүндө, таттуу магазин үстүндө жайгашканбыз. Биздин эшигибиз ар дайым ар бир инсанга, ар бир Баткен элиме ар дайым ачык. Кайсы мезгилде келбесин биз кызмат көрсөтүп турабыз. Жакшы сөзүбүздү айтабыз. Жакшы кеңештерибизди беребиз. Аял адам негизи салонго келип, адис менен сүйлөшкөндө эс алып кетет экен да. Келсин, биздин кызматтарды көрсүн. Мен укканга ар бир аялды ар дайым даярмын да. Угамын, сүйлөшөбүз, колдон келген кеңештеримди айтып жакшы совет беренге аракет кыламын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү мына ушул 1 саат убакыт зымырап учуп өтүп кетти. Мына ушул аралыкта биз сулуулук тууралуу сөз кылдык. Бизге дагы деле көптөгөн телекөрүүчүлөрүбүздөн СМС билдирүүлөр келип жатат. Акыркы бир СМС билдирүүнү окуй кетейин. Акыркы сандары 621 менен аяктаган биздин телекөрүүчүбүз, саламатсыңарбы, ишиңерге ийгилик. Эфириңерди мындан да жакшы болушун каалаймын. 80 жаштагы чоң энеңер деген биздин чоң апабыздан абдан жакшы таң эрте маанай көтөргөн каалоо тилек келди. Биз дагы бардык телекөрүүчүлөрүбүздү мына ушундай жакшы каалоо тилектер менен бүгүнкү күнү ийгиликтүү болуусуна тилектешпиз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү биздин көрсөтүүбүздүн режиссеру Нургүл Мурзахматова болду. Ал эми эфир технигибиз Эргалы Мураталиев болду. Сиздерди бизге байланыштырып, тартып көрсөтүп аткан биздин операторубуз Автандил Акматуулу болду. Ал эми көрсөтүүнү мен Каныша Яшымова алып бардым. Алдыда сиздер үчүн ушул биздин таңкы көрсөтүүлөрүбүзгө демөөрчүлүк кылган Ансар курулуш компаниясынан атайын жарнамалык маалыматы менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.